Нурпресстен жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Ички иштер министрлигинин курсантынын өлүмү боюнча резонанстуу иште жаңы бурулуш болду. Прокуратура аны унаана айдап бара жаткан кармалган пенсионер эмес, анын баласы сүзүп кеткенин аныктаган. Эске салсак, 9 январда Жибек жолу көчөсүнөн Toyota үлгүсүндөгү уна Айза улан кызын сүзүп, айдоочу окуя болгон жерден качып кеткен. Кылмышка шектүү 3 күндөн кийин кармалып камакка алынган. Ал мурда ички иштер органында кызмат өтөгөн айтылган. Көп өтпөй оорусуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Бирок прокуратуранын маалыматы боюнча ал киши уна айдаган эмес. Ал мындай кадамга уулун калкалап калуу үчүн барганын мойнуна алган. Милициянын ардагери ооруп, майыптыгынан улам түрмөгө түшпөй турганын билген. Ал ортодо уулу өлкөдөн мыйзамсыз чыгып кетүүнү көздөгөн дешет прокурорлор. Учурда башкы шектүү камакка алынды. Педофилдерди өлүм жазасына тартуу керек. Мындай мыйзам долбоору 60тан ашык депутаттын демилгеси менен иштелип чыккан. Документ Жогорку Кеңештин расмий сайтына өткөн жылдын 20 октябрында коомдук талкууга коюлган. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов социалдык баракчасына демилгеге каршы пикирин жазып чыкты. Көпчүлүк Байсаловдун жазганын туура эмес көрүп, кызуу талкуу болууда. Бирок бир жагынан караганда төраганын орун басарынын айтканынын жөнү бардай. Себеби бизде азырынча өлүм жазасын киргизүүгө эртелик кылса керек. Анткени өлкөдө сот иштеринде адилетсиздик өтө көп катталып келет. Ошол эле учурда коррупцияга малынган соттордун азабынан бейкүнөө адамдар өлүм жазасына тартылып калышы мүмкүн деген пикирлерди айтылууда. Эксперттер биздеги сот системасы аукцион, ким көп төлөсө ошол утуп аларын айтып, соттор адилеттүү чечим чыгарса, педофилдер деле азаят деп ишенет. Ошондуктан өлкөдө сот системасын реформалоо зарыл болуп турганын белгилешүүдө. Эскерте кетсек, Конституция боюнча Кыргызстанда өлүм жазасын колдонууга тыюу салынган. Депутаттардын демилгесин ишке ашыруу үчүн референдум аркылуу элдин добушу менен баш мыйзамды өзгөртүү талап кылынат. Жылдык жүгүртүүсү 140 миллион сомдон ашык. Жашыруун иштеген сүт азыктарын кайра иштетүүчү цехтердин мыйзамсыз иштерине бөгөт коюлду. Тактап айтканда, көмүскөдө иштегендер узак убакыт бою фермерлер менен заводдордун ортосунда ортомчу болушчу. Жашыруун иштегендер чийки сүттү базарлардан эле алчу, ошондой эле элден арзан баада сатып алышчу. Аларды санитардык талаптарга жооп бербеген үй шартында кайра иштетчү. Жасалган быштак жана кычкыл сүт азыктарын сүт заводдоруна жеткирчү. Алар салык төлөөдөн качуу үчүн тапкан кирешесин төмөндөтүп көрсөтчү. Мындан салыкка келтирилген зыяндын суммасы 34 миллион сомду түзөт. Бул жерде мамлекетке эле келтирген зыян эмес, адамдардын ден соолугуна да олуттуу терс таасири тийиши мүмкүн. Себеби айрыкча сүт азыктарын балдарга көп бергендиктен санитардык нормаларга жооп бербеген жерден өндүрүлгөн сүт азыктарынан ар кандай оорулар келип чыгуу коркунучу бар. Эми булардын даяр продукциясын кабыл алган компанияда дагы күнөө бар. Анткени алар билбей алып жүргөнү күмөн жаратат. Бул жерде алдын ала сүйлөшүүлөр болгон деген пикирлер айтылууда. Азырынча кабыл алган заводдор кайсы экени белгисиз. Алардын дагы мындай алишимдикке барганы, кардарларды алдаганы туура эмес көрүнүш. Биринчиден, ал компаниянын аброюн түшүрсө, экинчиден жалпы заводко көлөкө түшүрөт. Буга чейин Чүй облусунун Аламүдүн районунун Ленин айылдык кеңешинин депутаты Кайрат Майкомбаев Аламүдүн ички иштер бөлүмү тарабынан улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен камакка алынган. Бирок жергиликтүү депутаттын камалышынын башка бир себеби бар экенин кесиптештери билдиришти. Анткени алдыда Ленин айыл өкмөтү менен Аламүдүн айыл өкмөтүнүн ортосундагы талаштуу жер боюнча соттук отурум болмок. Мына ошол ишке айылдык кеңештин атынан жалгыз гана Кайрат Майкомбаев катышууга укуктуу экенин белгилешти. Кайрат кеңештен доверие салган, ошо сотко катышам деп. Бирде мына эмелердин аракети эме болду да, ушу Кайратты сотко катышпаш үчүн ушундай чара көрүштү да. Муну камаш керек болчу, жолотпош керек болчу, ошо булардын махинациясы, аферасы ишке ашыш керек болчу да. Ошол эң чоң эме болду да. Себеп болду да Кайраттын камалышына да. Потому что тез арада камап салышты да. Эскерте кетсек, Кайрат Майкомбаев буга чейин аталган айыл өкмөтүнүн ортосундагы бир топ жерлердин башаламан сатылышы боюнча массалык маалымат каражаттарына айтып келген.
Нурпресс маалымат борборуна Абубакир Изабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркинин жамаатынан кайрылуу келип түштү. Анда учурда иш алып барып жаткан цирктин директору Фархат Бекмамбетовдун өз милдетин толугу менен аткара албай, цирктин азыркы күндөгү аянычтуу абалы, жамааттагы интриганын көбөйүп кеткени жана финансылык мыйзам бузуулар күч алганы жазылган. Бул боюнча учурда УКМК сотко чейинки териштирүү иштерин жүргүзүп жатканы да белгилүү болду. Азыркы заманда таанышың болсо танкасың дегенде бизге жеткен маалыматтар боюнча Бекмамбетовдун тырмакчанын ичиндеги крышасы Кыргызга аттын кашкасындай таанымал, эмгеги сиңип жүргөн белгилүү адамдар. Дагы бир белгилүү кетчү жагдай, буга чейин Фархат Бекмамбетов өз ишин так аткара албагандыгы үчүн Маданият министринин орун басары кызматынан алынган. Бирок көп өтпөй жердеши ошол кездеги Маданият министри Азамат Жаманкулов Бекмамбетовду апендинин кызындай мактап отуруп, цирктин директору кылып дайындаган. Жогорудагы кайрылуулардын негизинде биздин борбор журналисттик иликтөө баштадык. Ошондуктан Нурпресстин жаңылыктарынан алыстабаңыздар. Нурпресстин жаңылыктарын Telegram, Instagram, Facebook, YouTube'дан көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.